ОГДнын астына келдик. Бул жерде Элиз айымды колдогон айымдар топтолду. Колдоо көргөзгөндөр. Ооба, Элиз айымды чыгарсын. Çıkırma Eliza alamayın. Çıkma koy bereketinden. Sen çıkaralım. Biz senin menen Eliza. Biz senin menen. Eliza biz senin menen. Тергөө биринчи машинистер менен козгоп, андан кийин машинистерни алып коюп, токтотуп коюп туруп, экинчи статьяны 214-статьяны коюшкан. Бул организация финансовых пирамид деп коет да. Бул жерде баягы финансовый пирамидага бул формалдуу состав бар да. Муну мен үчүн жок деп атам. Бул берене. Ал жерде жазылып турат. Эгер дейт ири өлчөм болсо, анан ушул статьяга туш келет дейт, туура келет дейт, Курамдын составы болот дейт. А буларда 160 сомдон чогултуп атышат. Ал 100 миңден сомдон ашпайт да, булчу жетпейт. Анан өткөндө сотко барганда бир эле киши жана калп арыз менен кирди, 64 киши ошол жерден арыз жазып сотко беришти да. Ушул баягы ушул экини бошотуп бергиле деп. А кээ бир жерге барышат го, муну камап бергиле деп ызылдап жүрүшөт да. Бул жерде тескерисинче чыгарып бергиле деди да, ошол экине сот баягы көңүлгө албай койду да. Элиза үй буюмдары деген топ менен биз Мегаком компаниясынын кандайдыр бир байланышы тиешеси жок. Алар биздин жөн гана абонент катары болуп эсептелишет. Сиздер айтып атасыңар, эсепте ар бир кардарда жана баланска 1 миллион сом түшкөндөн кийин эскертүү берилет депчи. Абонентке дагы, анан жанакы органдарга дагы кабар бересиз деп атасыңар. Бирок Элизаныкы 47 миллион сом үчүн ошондо анан силер эме бериптсиңер да, баягы кабар бериптсиңер. Эмнеге 1 миллион сомдон 2 миллион сомго чейин ошондо кесте берилген эмес Элиза? Биздикилер убагында эле билдиришкен. Эмне ага чейин берилген эмес? Ага чейин эми ар кандай болгондо акчалары ошол балансынан алынып турган, жок болуп кеткен, кандайдыр бир мындай топтолуп турган эмес да. А тиги көп сумма болгондо көрүнөт, анан ошол убакта берилген биздикилер. Муну биринчи ошо Мегаком кызматында иштеген Марлис деген бала арыз жазыптыр. Мадамбеков Марлис деген бала ал минт жасап. Мен ошо бир группага дейт, биринчи арызына жазыптыр, ошо Элиза мени алдап, анан бир группаларга акча төлөп коюп, мен алданып калдым деп жазыптыр. Канча акча төлөдү? Анан кийинкисинде беттештирүүгө келгенде мынтет, мен бир группага кирдим да 200 миң сом төлөдүм дейт. Мени группадан чыгарып койчу дейт. Анан мен башка группага чыгып туруп дагы 200 миң сом төлөдүм дейт. Анан дагы чыгарып койчу дейт, дагы төлөдүм дейт. Ошентип мен 692 миң сом төлөдүм дейт. Беттештирүүдө тиги Элиза деген азыркы күнөөлүү болуп аткан адам сурап атат. Сиз кайсы группада элеңиз? Квитанцияңыз барбы? Бирөөнүн 5 сом болсо дагы чектерин көтөрүп жүрүшөт дейт. А тигил бала айтат. Жок, муну эми жанагылардан сурап алсаңар болот. Мен азыр жок дейт. Мындайча айтканда далилин келтире албай атат. А тергөөчү ушуну тактап сурап айтат. Алып келиңиз, эмнеге деп, алыш керек да тергөө деген, тергөө объективдүү болуш керек. Тергөө деген кылмыш иштин бүт болгон чындыгын орнотуш керек да. Анан тергөө аякты сурап айтат. Мен ошон үчүн айтып атам, бул жасалма адамды кошкон бул жерге. Мындайча айтканда кылмыш иш кичине фальсификация болуп атат да. Биздин мурдагы кызматкер боюнча алдагы ошол эле бүгүн жанагы наразы болуп аткан оюнга катышкандардын катарында жөнөкөй жаран катары катышкан. Алдагы ошо акчасын ошол жака салып коюп ала албай калган. Анан ошо жөнүндө айтып келсе, ошо канча далилдетсең 200 миң салып 600 миң сомдон ашыгача салыптыр да. Бирок мүмкүн ошо салган акчасын даже чейин көрсөтө албайттыр да. Башкаларда бар экен, мисалы 5 сом, 10 сом салгандар ар бирөөнүн ошо чектерин карап чыктык, баары канча сом салса жана 360 сом турбайбы? Ошону салган ар биринде чек бар экен да канчомдо. А бирок айтып атышат, азыр ошо жанагы силердин кардарыңар мурун иштеп кеткен эмеңер айтып кызматкериңер мен чын эле билбейт экенмин, ал канча сом салганын. 600 миң сомдон ашыгача мен билбейт экенмин, анткени ал деген ошо мен билгенден жөн эле ал дагы ошо эл катары эле кошулуп ошол жерге ойногон, анан салган акчасын ал дагы ала элек. Анткени ошо баягы кардарлардын баары Элизанын кардарлары деп коелучу, ошо салган акчанын баары тең бир тоңуп турат, анан азыр эч ким ала албайт. Жок, ал эмесин көрсөтө албайт атпайбы? Эми аны өзүнөн сурагыла, причем тут ал бизде иштебейт азыр.
иштебейсиз эле, качан иштеп кеттилер? Бул жайдын башында увольнение болсо керек. Иштеди эле. Азыр иштебейт. Канча иштеди жакта? Билбейм, мен ал эми РО Нарын экен, региональный отделение Нарын. Нарындык беле. Ошон үчүн менде честно ал жөнүндө толук маалымат жок, ал бала жөнүндө. Элизага боштондук! Элизага боштондук! Бул Элизанын үй буюмуна катышып, өзүбүздүн эркиндигибиз менен 360 сом менен жазылып, 3000 сомдун финишин алып, менге акчалай 2000 сомдон акча алып атканбыз. Бизди эч ким мажбурлаган эмес. Өз каалообуз менен киргенбиз. Мисалы үчүн Элизамга биздин эч кандай дооматыбыз жок. Балдарыбызды окута албасак, алган акчасы жок болсо, же пенсиясы ылайыктуу болбосо, же пособие албасак, квартиралап жүрсөк, жок дегенде үйүбүзгө бир газ болсо да илгерки козелду жакпай. Илгер козел жакканды жакчубуз биз мына шаарда эле туруп. Эптеп плиткага жардам берген мына Элизайым. Жана андай кир жууганды стиральный машинаны билген эмеспиз, колго жууп атканбыз. Мына ошого да жардам берип минтип шартын ырастап берип атат. Элиза деген бүгүнкү күндө Уркия Салиева болуп атат да. Илгери ушу Уркия Салиеванын боюнда бар да кордошкон. Азыр ошол окуя кайталанып атат канча бир кылымдан кийин. Мына азыр ошол элим жеринип кенедей кыз жап-жаш 30га да чыга элек кыз керек болсочу 25ге ошол ушунча элди, ушунча аялды коргоп, колдоп келиңиздер, эжелер деп монтип эмнеңиз жок, эмне алып берейин деп ушинтип ар бир финиш алып атканда Элиза ар бир финишчиге өзү чалат. Мону эмнени аласыз, кандай свет аласыз деп аны даже биздин эрибиз да сурабайт, үйүбүздүчү. Күйөлөрүбүз да сурабайт, эмнең бар, чының барбы, кашыгың барбы, даже күйөлөрүбүз да сурабайт. Элиза ошо чалып бизге кандай светин аласыз, кандай түрүн аласыз деп сурап туруп берет. Ушул жерде баарыбыз тең үйүбүз жаркырап калган. Мына мен өзүм жалгыз бой энемин 2 балам бар. Мен күйөөм өлүп калган, мен бирок өлүп калган күйөөмөн дагы мен балдарыма акча албайм. Мына карапайым элдердин бардыгы келип отурат, мына караңыздар, пенсионер эжелер, бардыгына пенсиядагы эжелер. Чындыгында бошотуп бериңиздер. Башка эме аялдардын укугун коргоп бериңиздер. Бир жолу бир депутаттын үйүн көргөзгөндө бир кыз минтип айтты да. Эме депчи, мен мынча үйүм эмес, мен үйдө холодильнигим жок, кыйналып отурам деп комментарийларды окудум. Анан ошол кыздын личкасына жаздым. Жазсам, анын баласы больной экен. Анан эже мен катышкым келет, бирок мен акчам жок деп. Макул сен бир эле жолу финишке жазып кой. Бакуштун 300 эле сом бар экен, билбейм ошол кыз угата. Мейли деп мен 60 сом кошуп, өзүм жазып, ошо бир финишин көбөйтүп отуруп, ошол кызга мен холодильник алып бергем. Мен өзүм ошого жардамдашып иштеп алып бергем. Үйүндө күйөөсү бир үй менен камап койду. Үйүндө 1 жаш 4 ай баласы калды. Өзүнүн 6 айлык боюнда бар. Жасаган кылмыш жанагындай күнөм. Анан ушундай мамиле жасаш жанагындай адамга, тиги боюнда бар адамды моорекине пандемия болуп атканда жок, бирок 2 ай толук берген жок, 15 күнгө берди да чынында. Анан ушулар ушундай жагдайлар болгон үчүн анан элдер айтышты президентке, генеральный прокурорго, бул ГКМБга дешип, анан Ташиевди айтышты, ошол жака ишенебиз ошолор карап берет дегенден ошон бир суроону ошо мегаком боюнча жанагы баланын туура эмес калп айтып атканын текшерип иликтеп бергиле деп ошого келдик. Бияка азыр беришет арызды. Андан кийин генеральный прокурор барышат. Андан кийин тиги жогорку сотко алып барып беребиз. Жанагы 1 жаш 4 айлык баласын үйүндө калтырып кароосуз, анан 6 айлык боюнда бар адамды камап койгонун канчалык туура деп. Кайсыл деп? Кайсыл жакта кармакта? Ал ЭВСте жатат азыр. Ушул августтун 10-на чейин да ушундай болот. Ал айткан, мама мен Элиза деп өзүмүн атыма ушулну койдум. Анча-мынча кыргыз эли де жашаган жаш мага окшогон келиндердин идиш аягы, холодильниги жок экен мама. Мен ушуну алдыга сүрөмөлөп, алдыга чыгарамын деген. Мен ошон үчүн макул кызым, ошого күчүң жетеби дегенде, жетет мама деген. Мен өзүм жооп беремин деп өзүнүн атын койгон. Урматтуу Элиза айымдын катышуучулары,
айымдары, мырзалары, мен сіздерге рахматым айтам. Ушинтип иштеп, кызымды колдоп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. 3 күн, 4 күндөн бери ушинтип жүрөсүздөр. Сиздер да мага окшош энесиздер. Бул алдаган жок. Мегафон алдап коюп атат. Бунун көптөгөн акчасынчы туура түшүнүңүздөр. Бул акча элдин акчасы, Элизанын акчасы эмес, апасынын атасынын акчасы эмес, бул элдин акчасы. Элиза чыкса, элдин акчасын баарын кайтарып берет бул.